Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 785 миңден ашуун пенсионер жашайт. Социалдык фонддун маалыматы боюнча бул өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу дээрлик 23 миңге көп. Пенсияга чыгуу курагы эркектер үчүн 63 жаш, ал эми аялдар үчүн 58 жашты түзөт. Майыптыгы бар жарандар боюнча пенсияга чыгуу курагы 18 жаштан башталат. Жашы жетелектерге пенсиялык төлөмдөрдү алуу курагы 1 айдан 23 жашка чейин. 2019 өлкөдө 670.435 пенсионер болгон. 2023 жылы 769.639 адамды түзгөн. Ал эми бул жылдын 8 айынын ичинде пенсия алуучулардын саны 785.000 адамдан ашты. Эң көп пенсионер Ош облусунда жашайт, 149.418 адам. Андан кийин Жалал Абад облусунда 145.643 адам. Ал эми Борбор калаада 115.306 пенсионер бар. 2024 жылдын 1 сентябрына карата өлкөдө 30.477 жаңы пенсионер катталды. Пенсияга жаңы чыккан адамдардын эң көбү Ош облусунда жашайт. Ошол эле учурда эң аз Ош шаарында жаңы пенсиялар дайындалган. Январдан августка чейин социалдык фонд Бишкектеги пенсионерлерге 9 миллиард 676 миллион сомдон ашык пенсия төлөдү. Ошто 2 миллиард 153 миллион сомдон ашык пенсия берилди. Эң көп пенсиялык төлөмдөр Ош облусунда жүргүзүлүп, 10 миллиард 488 миллион сомду түздү. 2024 жылдын 1 октябрынан тарта минималдуу пенсиянын өлчөмү 6900 сомго жетет. Азыр минималдуу пенсия болжол менен 3500 сомду түзүп, аны 3000ге жакын адам алат. Алардын көбү Жалал Абад облусунда жашаса, эң азы Ош шаарында. 2020 жылы Кыргызстанда пенсиянын орточо өлчөмү 5894 сомду түзгөн. 2023 жылы 9189 сом болгон. Ал эми быйыл орточо пенсиянын өлчөмү 10547 сомго өстү. Алдын ала маалыматтар боюнча 2024 жылы пенсиялык фонддун чыгымдары 99 миллиард 3 миллион сомду түзмөкчү. Бул 2020 жылга салыштырмалуу 47 миллиард сомго көп.